Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы мектеп билим берүү системасындагы билим берүү абалыбыз жакшы эмес. Начар десек болот. Бул боюнча дүйнөлүк ушул билим берүү, мектеп билим берүү системасынын жетишкендиктерин баалоо системасы PISA, же болбосо экономикалык өз ара кызматташтык өлкөлөрүндөгү 15 жаштагы балдар эмгек рыногуна алган билими жарайбы дегенде 2005-2009 жылы катышкан өлкөлөрдүн эң акыркы орунду алды дагы. Кыргыз Республикасынын 15 жаштагы балдары бүгүнкү күндө дүйнөлүк эмгек рыногуна даяр эмес деп чыкты чечим. Толук анализдегенден кийин. Эмне үчүн дегенде окуу жана түшүнүгөндүмдөрү жок. Ковидтин алдында дагы бир жолу иликтөө өзүбүздүн улуттук окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо боюнча улуттук иликтөө жүргүзүп, талдоо жүргүзүп, натыйжасында биздеги окуучулар мына 23 жылы жыйынтыгы чыкты талдоо туруп. Бүт Кыргызстан боюнча талдоо жүргүздү дагы биздеги балдардын дээрлик 64% математика боюнча функционалдык сабаттуулугу жок деп чыкты. Ал эми 48%ке жакыны окуу жана түшүнүгөндүмдөрү жок деди. Бул бизге жеке гана мамлекеттик өнүктүрүү жүгүн көтөрө албастан өзүнүн жеке жүгүн көтөрүп бүгүнкү күндө эмгек рыногунда ордун таба албайт деген өтө коркунучтуу чечим. Натыйжада биринчи жолу эле болгон жок 12 жылга өтүү. Бул биринчи, экинчи дүйнөлүк 15 жаштагы балдардын эмгек рыногуна даярдоо биздин абалыбызды иликтегенде дал ошол жылдар өтөбүз деп чечим кабыл алынган. 2005 жылы, 9 жылы улам жылып келе жатып, мына ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен бул ар бир кыргызстандык кор болбой дүйнөлүк атамекендик эмгек рыногунда сапаттуу жашоого, сапаттуу билим аркылуу жетиши керек деген талапты койду. Натыйжада биз ошол 12 жылга өтүү боюнча бүтүндөй укуктук нормативдик документтердин баарын кабыл алдык 1 жылдан бери.